Дүйнө элин кооптондуруп жаткан коронавирус илдетин бүгүн республиканын 17 жараны жеңип чыкты. Ушуну менен айыккандардын саны 726-га жетти. Ал эми COVID-19 инфекциясын жуктургандар жалпы 1044-кө жетти. Теманы кабарчыбыз улантат. Коронавируска чалдыгып, Бишкектеги жугуштуу оорулардын республикалык клиникалык ооруканасында дараланган 6 бейтап үйлөрүнө чыгарылды. Акыркы анализдери дыккат текшерилип, вирус жок экени ырасталган. Бүгүнкү күндө алардын хал акыбалдары абдан жакшы, анализдери көрсөткүчтөрү отрицательный болуп келди. Ошол себептен 6 оорунуну бүгүн биз үйүнө кетирип жатабыз. Бизди сүйүнткөнү алардын ичинде жаш балдар бар, алардын бирөөсү 7 айлык даже. Коронавируска шектелип, Кара Суу аймактык ооруканасынын Курманжандатка филиалында жаткан 13 жарандын экөөнүн анализи таза чыкты. Аталган жерде 6 апрель күнү 15 орунга ылайыкташтырылган атайын изолятор бөлүмү даярдалган. 13 бейтаптын ичинен экөө 14 күндүк изоляция аякташы менен анализдери жакшы чыккандыктан үйлөрүнө жооп берип атабыз. Жана 14 күндүк үй карантинinde үй бүлөлүк дарыгерлерди өткөрүп берип атабыз. Бизде дары-дармек, өздүк коргонуу кийимдери, медицина жабдыктары жана медицина аппараттары өз убагында камсыз болгон. Акыркы сутка ичинде жалпысынан 17 жаран коронавирустан айыгып үйлөрүнө чыгарылды. Анын 10-у Бишкекте болсо, 4-өө Баткенде, Жалал Абадта 2-өө, Нарын облусунда 1-өө. Жалпысы 726 бейтап айыгып, ооруканадан бүгүнкү күнү үйүнө кетип, жалпы ошол табылган учурлардын дээрлик 70% бүгүнкү күндө айыгып үйлөрүнө чыгарылды. Ал эми COVID-19 аныкталган 7 учур катталды. Чүй облусунан 5, Ош, Нарын облустарынан 1ден жаран коронавирусту жуктуруп алган. Медицина кызматкерлеринен атылган инфекция аныкталган жок. Жалпы алганда 1044 учурга жетти. Анын ичинде Жалал Абад областында 147, Ош областында 181, Ош шаарында 113, Чүй областында 92, жана Соль-Илецк шаарынан келген обсервацияда турган биздин жарандардын арасынан 56-сы чыкты. Бишкек шаарынан 282 учур, Баткен областында 24, Нарын областында 137, Ысык Көл областында 12. Учурда 306 адам бейтапканаларда дарыланууда. 6-нун абалы оор, анын ичинде 4-өө жандандыруу бөлүмүндө жатат. 70 бейтаптын абалы орточо оор, 230-нун саламаттыгы канааттандырарлык. Тилекке каршы бүгүнкү күнгө чейин каза тапкандардын саны 12-ни түздү. Айпери Самат кызы, Бекмамат Асанбек уулу, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.